Рахмат, урматтуу депутаттар. Жана 12-чи маселе күн тартибинде турган маселени тез арада карап коелу деп күн тартибине алдыга коюп койгон экен. Мен ал боюнча кичине маалымат айтып коеюн. Биз ар кандай маселелер болот экен деп бир жума мурун саат 11-ге атайын дайынданып алдык эле. Ошо жалпы фракция менен кичине куттуктап коелу, кыргыз элине анан кичине отчетубузду берип коелу деп дайынданып, ар кандай маселелер болсо биз сүйлөп эле коелу, бирок ошол убактыбызды ушул убакта кетирели дедик эле. Анан эртең менен билесиздер, ар кандай маселелер алынып калды. Бирок ошол эле учурда биз күн тартибин толугу менен аныктап бекиттик. Бирок 16-чы маселе түштөн кийинки саат 4-5-терде каралмак. Ушул атайын биз чыккан учурда тез арада карап коелу деп кичине киргизип коюптур. Мен ойлойм, бул туура эмес. Моралдык жактан, мыйзам жактан баары туура эле болду. Ал жерде маселе жок. Моралдык жактан туура эмес деп эсептейм. Эми мы не злопамятные. Мы, конечно, зло помнить не будем, но мы запишем. Кудай буйрса. Анан бул биринчиси. Экинчиси, урматтуу төрага ошол маселени карап атканда сиз түздөн түз комитеттин чечими менен барышыңыз керек эле, кетишиңиз керек эле. Комитеттин чечиминде так дана жазылып турат. Кайсы кандидаттар кандай иретте коюлат деп. Анткени ошол чечимде ошентип аныктаганбыз. Демек, ошол чечим менен кетсеңиз туура болот эле. Бул эми азыр мына ата журтундагы лидери жок болуп калды. Биз сүйлөштүк. Мүмкүн кийинки жума биз бул маселени кайра кайтып келүүгө сунуш киргизебиз, ачык айтып коеюн. Бул экинчи маселе. Үчүнчүсү, эми азыр урматтуу төрага сиз мага жигитче кол бердиңиз. Ошол кол бергениңизди мен күтөм. Жакын арада чечип бериңизди суранам. Ал эми экөөбүздүн ортобуздагы бир маселе. Жалпысан айтканда, урматтуу коллегалар, негизинен эле да, жаңы жалдын астында жакшы маанай менен бири-бирибиз менен ушундай туура эмес шактарды кылганга барбасак жакшы болот эле. Биз эми фракциябыз менен толук бойдон чыкканыбыз көрүнүп турат. Бул эми көрүп туруп анан биздин кандидат чыгып атса, биз жокто добушка коюу да бир аз туура эмес болуп калды. Моралдык жактан, мыйзам жактан маселе жок. Моралдык жактан бир аз туура эмес болуп калды. Жалпысынан ошондой болсо деле бизди колдоп берип койгон, биз жок, бирок биз жокто колдоп берип койгон депутаттарга тең ыраазычылык билдирип коет элем. Сиздерге рахмат. Бардык алдыда деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. 4 микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бардыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Өзгөчө бүгүн сыйлык алган биздин арабызда коллегалар бар, мамлекеттик сыйлыктарды алыптыр. Аларга да жакшылык, ийгилик, татыктуусуңар деп ойлойм. Урматтуу төрага, мына түштөн кийин бизге жанакы салык кодекси келатат. Өкмөткө кайрылат элек, аны алып келбей эле койгула. Биз каршы чыгабыз. Болбойт ал. Ал ошол биздин şu bankaski şottorga çeyin girgen atasыңар, ага биз жол бербейбиз. Эми ал лидердин өзүнүн ою. Биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз. Кээ бир нерсеге көз жумуп коюп атабыз, бирок эми андай нерселерге моюн бербеш керек, бул иштерге алып барбаш керек. Урматтуу төрага, жогорку кеңештин ичинде дагы кээ бир нерселерге баарыбыз эле көз жумуп келатабыз, бирок кээ бир жеткен кызыл чийиндер бар дем, алардан ашпаш керек да. Бир карап коесузбу? Жалпы ушул жогорку кеңештин ишинде эми кээ бир нерселерди өзүңүз жөнгө салып берсеңиз, урматтуу төрага. Бардык бияктагы фракциялардын, бардык группалардын кызыкчылыктары, өзүнүн баягы ишенген суроо талаптары бар. Ошолорду бир сиз жөнгө сала турган, иретке келтире турган сиз да. Ошону калыс болуп бир карап берсеңиз, өтүнүч сизден. Анан жакшылыктарды каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз коллегаларга. Бүгүн биз эртең менен ошол себептен келбей калдык буяка. Ошон үчүн аны да көңүлгө алып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Мен дарегиме айтылган маселелер боюнча айтып коеюн. Биринчиден, бардыгы мыйзам чегинде ушул пленардык жыйындын жүрүшүндө добуш менен чечилди бардык маселелер. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, аны сиз да мойнуңузга алып атасыз. Экинчиден, жанагы комитеттин чечими боюнча
аны комитеттин чечимин тиешелүү комитеттин төрагасы Данияр Эрмекович окуду. Регламентте жазылып турат, депутаттар бир гана талапкер же чечимдин бир гана варианты үчүн же баарына каршы добуш бере алат. Талапкерлер бюллетендерге алфавиттик же мыйзамда аныкталган башка тартипте киргизилет деп. Мен ушул регламенттин 89 беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып добушка койдум. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Üçüncüden, Marlen Abdurrahmanovич, sabır kılınız. Marlen Abdurrahmanovич, üçüncüden, men sizlerдің фракцияны толугу менен пленардык жыйынга келип катышсын деп ушул жерден расмий түрдө айттым. Сессия учурунда эч кандай жалпы фракция бир өкүлүн таштап, башка бир иш-чара өткөргөнгө мыйзам жол бербейт регламент. Биринчи күн бар, экинчи күн бар, бешинчи күн бар. Каалаган учурда каалаган фракциянын чечими менен иштей берсеңиздер, эч ким тоскоол болбойт. Бул жерде эч кандай бизден маселе кеткен жок. Экинчиси, мен жигитче, моралдык деген нерседен мыйзамды жогору коем. Раз экөөбүз жана бир маселени сүйлөштүк жигитчеде, өзүңүз бул жерде айтып аны бузуп атасыз. Мен айтып коеюн, ал нерсе бул жерге раз жигитче болсо чыкпаш керек болчу. Бул жагын да эске алып коюңуз. Эч кандай агайын ичеле бир маселе болгон бүттү. Анын буга эч тиешеси жок. Урматтуу депутаттар, кийинки маселеге өтөйлү.